Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Жалпыга маалымдоо каражаттарында сөз болгон, талкууга алынган окуяларды сунуштайбыз. Студияда Ерлан Бекжироев, биз менен болуңуздар. Мамлекеттик миграция кызматы сырттан келген иммигранттарды иретке салуу жана чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду деп маалымдады Азаттык. Азаттыктын маалыматына караганда, Кыргызстан жылына 13 миңге чукул чет элдик жаранга өлкө ичинде иштөөгө квота берсе, анын 85%-ын Кытай жарандары колдонууда. Миграция кызматы өткөн жылы 9,5 миң Кытай жараны Кыргызстанда иштөөгө уруксат алганын маалымдайт. Натыйжада Кытайдан агылып келгендердин кооптонгон өкмөт квоталарды топ-топко бөлүп жатат. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Бакыт Адылов коомдук талкууга чыккан мыйзамдын негизинде өлкөдөгү завод, фабрика жана башка ири ишканаларда 20% эле мигранттар иштеши керек, калган жумушчулар жергиликтүү элден алынышы шарт экенин Азаттыкка билдирген. Учурда коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору кошумча толуктоолордон соң парламентке сунушталат. Бирок коомдо бул мыйзам өлкөгө кирген кытайлыктарды четтен күмөн санагандар бар. Мурдагы депутат Курманбек Дыйканбаев Кыргызстанда расмий эмес 100 миңдеген Кытай жараны иштеп жүргөнүн айтып, Кытай мамлекети дагы 40 мекемени ишке киргизебиз деп атат. Жолдордун бардыгын кытайлар куруп жатат. ТЭЦ бир катар кендерде жүрүшөт. Эгер темир жолду да кура баштаса, алар мыйзамга карабай эле өз кишилерин иштетет. Бүгүнкү күндө 200-300 миңдей Кытай жараны жүрөт. Мыйзам менен аларды жөнгө салуу мүмкүн эмес. Ал эми миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев соодагер кытайлардын саны азайганын айтат. Биздин мыйзамдар чет өлкөлүк жарандардын соода тармагында иштөөсүнө тыюу салбайт. Бирок өзүңүздөр көрүп жаткандай, Дордойдо соода солгондагындан бери көптөгөн Кытай ишкерлери өлкөдөн чыгып кетти. Себеби Казакстан темир жол менен түз Кытайдан алып калды. Экинчиден, Өзбекстан менен Тажикстанда чегара жабылгандыктан Кара суу базарында да соода жакшы эмес. Ал эми Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин жетекчиси Замир Көчөрбаев коррупциялык схемалар Кытай компанияларына өз жарандарын көбүрөөк жумушка тартууга жол ачып жатканын айтат, дейт Азаттык. Жогорку кеңеште өлкөдө үй-бүлө институтун бекемдөө максатында иштелип чыккан үй-бүлө кодексине жана административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгеси каралып, Ата мекен жана Бир бол партияларынан колдоо тапса, 47 депутат каршы чыкты. Эл өкүлдөрүнүн үй-бүлө маселесине кайдыгер экендигин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Жыйынга катышпай калган депутат Айнур Алтыбаеванын ордуна эпчилдик менен бирөө добуш берген. Ушундай ыкмалардын канчасы колдонулганы белгисиз. Демилгечилердин бири Аида Салянованын айтымында, мыйзам долбоору аркылуу ЗАГСга каттала элек жарандарга нике кыйган жактарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушун киргизилип, сунушталып жаткан чаралар эрезеге жетелик балдардын укуктарынын корголушуна түрткү бермек. Аида Салянова бул мыйзамдын канчалык керектүү экендигин эл өкүлдөрүнө жакшы эле түшүндүрүп, бул бир гана кыздардын ден соолугуна же алардын жеке тагдырына эле тиешелүү нерсе эмес, баарыбызды ойлондурчу көйгөй. Эртең турмушка чыккан кыздын билими, маданияты мамлекеттин экономикасына да таасирин тийгизет. Алардын турмушта жол болбой калса, балдарына алына турган жөлөк пулдардан тартып, мамлекетке артыла турган жүк болот. Демек, экономикалык алкактан алганда дагы бул маселе терең талдоолорду талап кылат деген эле. Чындыгында орчунду бул маселени жалпы эл жакшы түшүнүп, эл өкүлдөрү колдойт деген ойдо турушкан. Статистикага таянсак, 15-19 жаштагы кыздардын турмушка чыгуусу боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө Кыргызстан 5-орунда турат экен. Айта кетүүчү жагдай, бул мыйзам долбоору менен катар өнүгүү фракциясы педофилдерге өлүм жазасын киргизүү тууралуу маселени катар талкуулап жаткандыгы белгилүү. Өспүрүм кыздарды мажбурлап никеге тургузган адамды педофил деп эле кабыл алууга болот. Демек, эл өкүлдөрү мындай эки буттуу айбандарга кайдыгер деп кабыл алсак болот. Кече жогорку кеңеште өкмөттүк саат өтүп, эл өкүлдөрү анда мамлекеттик тил маселесинде да талкуулаган. Талкуу учурунда Садык Шернияз билим берүү министри Эльвира Сариеваны жарга такады. Депутат министрден Манас эпосундагы колон соко кол салып, колуна тартып, ок алып, киричине чалганча коюп Манас кеткен эди. Түшүндүңүзбү ушул жерден? Депутаттын Манас эпосу боюнча министрден жооп ала албагандыгы жана дегеле бул суроонун атка минерге берилиши коомчулукта бир топ талкууну жаратты. Садык Шернияз Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине министрден бул эки сөздүн этимологиясын эмес, жалпы маанисин сурап, жана коомчулуктагы трагедия туурасында коңгуроо кагайын деген ниети болгондугун айтты. Мына азыркы 4 саптан белгилүү болуп атат. Биздин деңгээлибиз, өзүбүздүн ата-бабабыз калтырган саптарды, өзүбүздүн ата-бабабыз сүйлөгөн сөздөрдү бүгүн түшүнө албай отурабыз.
Болгону 30 жыл мурда жаш бала билген сөздөрдү бүгүнкү министр түшүнбөй жатпайбы? Бул биздин чоң трагедияга бара жатканыбыз, деди ал. Эл өкүлү манас эпосун түшүнгөндөр бир нече жылдардан кийин азайып калышы мүмкүн деген кооптонуусун кошумчалады. Баарыбыз билбей, унутуп бара жатпайбызбы? Коркунучтуусу, манасты билип түшүнгөндөр 30 жылдан кийин азаят. Буга бүгүн күлкү менен карасак, эртең жагдай башкача болот, деди депутат. Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын аткарылышы тууралуу маселе каралганын Кыргыз Today баш болгон бир топ жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Кызыгы, кыргыз тилди өнүктүрүүгө бюджеттен 493 миллион 600 миң сом каралган экен. Ал эми тил маселеси талкуудан талкууга түшүп, адамды кейтерлик абалда турат. Кыргыз тилин өнүктүрүүнү мектептерден баштоо керек деген депутат Тазабек Икрамов Бишкек шаарында болгону 20% мектепте кыргыз тилинде окутуу жүргүзүүлөрүн сынга алды, дейт Кыргыз Today. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын 7-беренесиндеги бардык мекемелердеги иш мамлекеттик тилде деген ченем толук көлөмдө. Ал эми 14, 18, 20 беренелер аткарылбай жатканын депутат Кенжебек Бокоев белгиледи. Ар бир мыйзамдын, анын ичинде мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышында өкмөт жооп бериши керек, дейт депутат. Бокоевдин пикиринде бөлүнгөн каражаттардын баарын эле китеп чыгарууга жумшоонун кажети жок. Интернет кайдыгында жана башка жагдайларга программаларды иштеп чыгууга жумшоо керек. Негизи акча каражат эмес, жетекчилердин саясий эркинин жетишпестиги тилибиздин өнүгүшүнө кедергисин тийгизип жаткандыгы дагы аталган жыйында айтылган. Ал эми депутат Кожобек Рыспаев кыргыз тилинин байышын шарттоочу жагдайларга көңүл буруп, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын айрым сөздөрдү которууну ашыкча эле жүргүзбөөгө чакырды, деп баяндайт Кыргыз Today маалымат сайты. Ал эми депутат биз сөгүнгөндө энеңди дейбиз да, сүйлөгөндө Пушкиндин тилинде сүйлөйбүз. Учурда кыргыз тили Кыргызстанда квартирант болуп калды. 25 жылдан бери киргиздер менен алышып келатабыз. Кыргызды киргиз кылыш оңой, ал эми киргизди кыргыз кылуу кыйын экен. Чала молдо дин бузат, чала депутат тил бузат болуп, биз эл өкүлдөрү өзүбүз тилди бузуп жатабыз, деди Момбеков. Буга чейин Азаттык радиосунун кабарчысы Сабыр Абдымомунов майып энеси менен инисин багуу үчүн базардан пакет жыйнап өткөргөн 13 жашар Айчүрөктүн тепши менен жүрүүгө аргасыз болгон 6 жаштагы кичинекей Нуржигит Зарлыковдун тагдырларын коомчулукка баяндап, көпчүлүктүн көңүлүн буруп, жардамдар берилген эле. Азаттык радиосу бул жолу эки баланын энеси, эки көзү азиз Айнегүл 8 жылдан бери жолдошу менен Шамалсай шаарындагы кароосуз калган имаратта жашайт. Жолдошу иштебейт, болгону жубайынын майыптык пенсиясы жана балдарынын жөлүк пулу менен оокат кылышат. Коңшулары кээде тамак аш берип, жардамдашып турушат экен. Социалдык тармактарда тараган бул видеодон улам жардам берүүнү каалагандар чыгууда. Биз да алардын катарын толуктайлы деген үмүттөбүз. Анан бул жарык дүйнөнүн кандай экенин да элестете албайм. Чынын айтканда, ошо азыр 32 жыл болду. Ошо жыты жакшынакай болуп аткан арифтен. Ушу балам бир көрсүм, арманым жок эле. Сиздер жалпыга маалымдоо каражаттарынан алынган жаңылыктарга күбө болдуңуздар. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Нике кыйган жактарда кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушун киргизилип, сунушталып жаткан чаралар эрезеге жетелик балдардын укуктарынын корголушуна түрткү бермек. Аида Салянова бул мыйзамдын канчалык керектүү экендигин эл өкүлдөрүнө жакшы эле түшүндүрүп, бул бир гана кыздардын ден соолугуна же алардын жеке тагдырына эле тиешелүү нерсе эмес, баарыбызды ойлондурчу көйгөй. Эртең турмушка чыккан кыздын билими, маданияты мамлекеттин экономикасына да таасирин тийгизет. Алардын турмушта жол болбой калса, балдарына алына турган жөлүк пулдардан тартып, мамлекетке артыла турган жүк болот. Демек, экономикалык калкактан алганда дагы бул маселе терең талдоолорду талап кылат деген эле. Чындыгында орчунду бул маселени жалпы эл жакшы түшүнүп, эл өкүлдөрү колдойт деген ойдо турушкан. Статистикага таянсак, 15-19 жаштагы кыздардын турмушка чыгуусу боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө Кыргызстан 5-орунда турат экен. Айта кетүүчү жагдай, бул мыйзам долбоору менен катар өнүгүү фракциясы педофилдерге өлүм жазасын киргизүү тууралуу маселени катар талкуулап жаткандыгы белгилүү. Өспүрүм кыздарды мажбурлап никеге тургузган адамды педофил деп эле кабыл алууга болот. Демек, эл өкүлдөрү мындай эки буттуу айбандарга кайдыгер деп кабыл алсак болот.
Кече жогорку кеңеште өкмөттүк саат өтүп, эл өкүлдөрү анда мамлекеттик тил маселесинде да талкуулаган. Талкуу учурунда Садык Шернияз билим берүү министри Эльвира Сариеваны жарга такады. Депутат министрден Манас эпосундагы колон соко кол салып, колуна тартып ок алып, киричине чалганча коюп сөздөрүн сынгалды дейт Кыргыз Today. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын 7 беренесиндеги бардык мекемелердеги иш мамлекеттик тилде деген женем толук көлөмдө. Ал эми 14, 18, 20 беренелер аткарылбай жатканын депутат Кенжебек Бокоев белгиледи. Ар бир мыйзамдын, анын ичинде мамлекеттик тил мыйзамынын аткарылышында өкмөт жооп бериши керек дейт депутат. Бокоевдин пикиринде бөлүнгөн каражаттардын баарын эле китеп чыгарууга жумшоонун кажети жок. Интернет кайдыгында жана башка жагдайларга программаларды иштеп чыгууга жумшоо керек. Негизи акча каражат эмес, жетекчилердин саясий эркинин жетишпестиги тилибиздин өнүгүшүнө кедергисин тийгизип жаткандыгы дагы аталган жыйында айтылган. Ал эми депутат Кожобек Рыспаев кыргыз тилинин байышын шарттоочу жагдайларга көңүл буруп, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын айрым сөздөрдү которууну ашыкча эле жүргүзбөөгө чакырды деп баяндайт Кыргыз Today маалымат сайты. Ал эми депутат биз сөгүнгөндө энеңди дейбиз да, сүйлөгөндө Пушкиндин тилинде сүйлөйбүз. Учурда кыргыз тили Кыргызстанда квартирант болуп калды. 25 жылдан бери киргиздер менен алышып келатабыз. Кыргызды киргиз кылыш оңой, ал эми киргизди кыргыз кылуу кыйын экен. Чала молдо дин бузат, чала депутат тил бузат болуп, биз эл өкүлдөрү өзүбүз тилди бузуп жатабыз, деди Момбеков. Буга чейин Азаттык радиосунун кабарчысы Сабыр Абдымомунов майып энеси менен инисин багуу үчүн базардан пакет жыйнап өткөргөн. 13 жашар Айчүрөктүн тепши менен жүрүүгү аргасыз болгон 6 жаштагы кичинекей Нуржигит Зарлыковдун тагдыры Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Жалпыга маалымдоо каражаттарында сөз болгон, талкууга алынган окуяларды сунуштайбыз. Студияда Ерлан Бекчироев, биз менен болуңуздар. Мамлекеттик миграция кызматы сырттан келген иммигранттарды иретке салуу жана чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду деп маалымдады Азаттык. Азаттыктын маалыматына караганда Кыргызстан жылына 13 миңге чукул чет элдик жаранга өлкө ичинде иштөөгө квота берсе, анын 85%-ын Кытай жарандары колдонууда. Миграция кызматы өткөн жылы 9,5 миң Кытай жараны Кыргызстанда иштөөгө уруксат алганын маалымдайт. Натыйжада Кытайдан агылып келгендердин кооптонгон өкмөт квоталарды топ-топко бөлүп жатат. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Бакыт Адылов коомдук талкууга чыккан мыйзамдын негизинде өлкөдөгү завод, фабрика жана башка ири ишканаларда 20% эле мигранттар иштеши керек, калган жумушчулар жергиликтүү элден алынышы шарт экенин Азаттыкка билдирген. Учурда коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору кошумча толуктоолордон соң парламентке сунушталат. Бирок коомдо бул мыйзам өлкөгө кирген кытайлыктарды четтен күмөн санагандар бар. Мурдагы депутат Курманбек Дыйканбаев Кыргызстанда расмий эмес 100 миңдеген Кытай жараны иштеп манасы кеткен эди. Түшүндүңүзбү ушул жерден? Депутаттын Манас эпосы боюнча министрден жооп ала албагандыгы жана деги эле бул суроонун атка минерге берилиши коомчулукта бир топ талкууну жаратты. Садык Шернияз Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине министрден бул эки сөздүн этимологиясын эмес, жалпы маанисин сурап, жана коомчулуктагы трагедия туурасында коңгуроо кагайын деген ниети болгондугун айтты. Мына азыркы 4 саптан белгилүү болуп атат. Биздин деңгээлибиз өзүбүздүн ата-бабабыз калтырган саптарды, өзүбүздүн ата-бабабыз сүйлөгөн сөздөрдү бүгүн түшүнө албай отурабыз. Болгону 30 жыл мурда жаш бала билген сөздөрдү бүгүнкү министр түшүнбөй жатпайбы? Бул биздин чоң трагедияга бара жатканыбыз, деди ал. Эл өкүлү Манас эпосын түшүнгөндөр бир нече жылдардан кийин азайып калышы мүмкүн деген кооптонуусун кошумчалады. Баарыбыз билбей, унутуп бара жатпайбызбы? Коркунучтуусу Манасты билип түшүнгөндөр 30 жылдан кийин азаят. Буга бүгүн күлкү менен карасак, эртең жагдай башкача болот, деди депутат. Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамынын аткарылышы тууралуу маселе каралганын Кыргыз Today баш болгон бир топ жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Кызыгы, кыргыз тилди өнүктүрүүгө бюджеттен 493 миллион 600 миң сом каралган экен. Ал эми тил маселеси талкуудан талкууга түшүп, адамды кейитерлик абалда турат.
Кыргыз тилин өнүктүрүүнү мектептерден баштоо керек деген депутат Тазабек Икрамов Бишкек шаарында болгону 20% мектепте кыргыз тилинде окутуу жүргүзүп жүргөнүн айтып, Кытай мамлекети дагы 40 мекемени ишке киргизебиз деп атат. Жолдордун бардыгын кытайлар куруп жатат. ТЭЦ бир катар кендерде жүрүшөт. Эгер темир жолду да кура баштаса, алар мыйзамга карабай эле өз кишилерин иштетет. Бүгүнкү күндө 200-300 миңдей кытай жараны жүрөт. Мыйзам менен аларды жөнгө салуу мүмкүн эмес. Ал эми миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев соодагер кытайлардын саны азайганын айтат. Биздин мыйзамдар чет өлкөлүк жарандардын соода тармагында иштөөсүнө тыюу салбайт. Бирок өзүңүздөр көрүп жаткандай, Дордойдо соода солгондагындан бери көптөгөн кытай ишкерлери өлкөдөн чыгып кетти. Себеби Казакстан темир жол менен түз Кытайдан алып калды. Экинчиден, Өзбекстан менен Тажикстанда чегара жабылгандыктан Кара суу базарында да соода жакшы эмес. Ал эми Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин жетекчиси Замир Көчөрбаев коррупциялык схемалар Кытай компанияларына өз жарандарын көбүрөөк жумушка тартууга жол ачып жатканын айтат дейт Азаттык. Жогорку кеңеште өлкөдө үй-бүлө институтун бекемдөө максатында иштелип чыккан үй-бүлө кодексине жана административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгеси каралып, Ата мекен жана Бир бол партияларынан колдоо тапса, 47 депутат каршы чыкты. Эл өкүлдөрүнүн үй-бүлө маселесине кайдыгер экендигин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Жыйынга катышпай калган депутат Айнур Алтыбаеванын ордуна эпчилдик менен бирөө добуш берген. Ушундай ыкмалардын канчасы колдонулганы белгисиз. Демилгечилердин бири Аида Салянованын айтымында, мыйзам долбоору аркылуу ЗАГСга каттала элек жарандар